بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح لنا نيتنا وذريتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. Сира сабағымызды оқынулантамыз. Бүгінгі сабақ зикру ауладихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың балдары туралы бөлім Әл-Қасим ва бихи юканна саллаллаху алейхи вассалам. Аллахтың елшісінің бірінші перзенті бұл Қасым. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мынау шул баласы менен күнияланған Абул Қасим саллаллаху алейхи вассалам деп айтылады. Екінші перзенті Абдулла ва Абдулла юсамма ат-Тайиб ва ат-Тахир, жана Тахир жана Тайиб деген лақабы болған. Ва қина ат-Тайиб гайру ат-Тахир, кейбір алымдар назарында Тайиб бұл башқа баласы, Тахир башқа баласы болған. Тахир менен Тайиб Абдуллахтың лақабы емес, өзінше балдары болған деп айтылады. Мынау шуға көрі автор рахимахулла балдарынан екеуіні санады, Қасым жана Абдулла. Ва Зайнаб ва Руқайя Умму Кулсум ва Фатима радияллаху анхум. Қыздарынан 4 қызы болған: Зайнаб, Руқайя жана Умму Кулсум жана Фатима. Мәтәл банун қабл ал-ислам атфалан. Ул балдары Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болусунан исламдан алдын аламдан өтішкен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болусунан мурда аламдан өтішкен. Вал банат адракнал ислам ва асламна. Алеми қыздары болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан ислам дини келген уақытта тирүү болушкан жана исламга киришкен, мусулман болушкан. وكلهم من خديجة رضي الله عنها. Алардын барысы Хадижа радияллаху анхадан болот. Жогоруда айтылған перзенттердің барысы Хадижа энебизден болып саналат. وولد له عليه الصلاة والسلام بالمدينة إبراهيم من ماريا. Мадинада Мария деген чорусунан Ибрахим деген баласы болған. ومات ابن 70 ليلة. Жаштык кезинде аламдан өткөн. Кейбір алымдар айтышат 73 күн өткөндөн кейін аламдан өткөн деп айтылат. Вақила 7 ашхурин вақила 18 шахран. Кейбір риwаяттарға көрө 7 айлық уағында аламдан өткөн, кейбір алымдарға көрө 18 айлық жашында аламдан өткөн деп айтышат. 18 айлық болса 1,5 жаш болған кезде болып қалат. Кейбір риwаяттарға көрө 8-ші жылы төрөлгөн, кейбір риwаяттарға көрө 10-ші жылы төрөлгөн деп айтылат хижри. Ва куллухум мату фи хаятихи илля Фатима. Қанша перзенті болды жалпылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың? 7 болды. 6 баласы Хадижа энебизден, жана бирөөсү чорусу Мариядан. Мына ушул 7 баласы пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдың көзі тирүү кезде аламдан өтүшкөн. Фатима энебизден башқасы фатааххарат ба'даху 6 ашхурин. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам аламдан өткөндөн кейін 6 айдан кейін аламдан өткөн Фатима радияллаху анха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүйүктүү кызы. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын балдарынын барысы пайғамбарлык келүүсүнөн алдын төрөлүшкөн. Бир гана Абдуллах менен Ибрахимден башкасы пайғамбарлык келүүсүнөн алдын төрөлүшкөн. Хадижа радияллаху анха төрөгөн эң кенже баласы Абдулла болгон. Пайғамбарлык келгенден кейін көргөн перзенттери мына ушул Абдулла жана Ибрахим. Өмүрүнүн акырында Ибрахим деген баласы төрөлгөн. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындан арасына Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кыздары тууралуу маалымат берет автор рахимахулла. Жана кыздары тарабынан болгон неберелерине да токтолуп маалымат берип өтүлөт. Мына ушул Нурул Уюн китебинде Саййидун нас автор рахимахулла. Кейбір алымдар Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 7 баласы болгон болсо, башка баласы да болгон деп айтышат. 7 баладан сырткары. Абдул Гани Мақдиси Мухтасару Сира китебинде Абдул Узза деген баласы болгон деп айтат. Бул риwayat сахих эмес, заиф сөз. Аллах Таала бут санамдарга кулчулукту түшүндүрө турган, ал кишини мындай бут санамдарга кулчулук кыла турган мындай нерселерден Аллах Таала өз пайгамбарын тазалап койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай ширки нерселерден таза болгон. Абдул Узза деген баласы болгон деп айтылынат. Эми Абдул Узза деген Уззанын кулу дегени.
Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жахилиятта да бұтқа сыйынған емес. Бұт санамдарға құлшылықты түшіндіре тұрған ысымдарды қойған болусы дағы мүмкін емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абдул Узза деген баласы болған емес екен. Узза ошол жахилият уағындағы бұттардың ысмы. Біздің шариатымызда Аллахтан башқаға құлшылықты түшіндіре тұрған ысымдардан қайтарылғанбыз. Қала берсе, бір нәрсенің құлы болбоса да, бирок ошол ширк нерсенин аты менен аталуусу сөздө болгону үчүн кичине ширк болуп калат. Ошондуктан кулчулук Аллахтын ысымдарына байлануусу керек. Абдулла, Абдуррахман, Абдулкайим мына ушундай ысымдар. Ал эми Абдунаби деп айта турган болсок, көп угабыз Абдурасул деп айтат. Мына ушул ысымдардын баарысы шариатка карама-каршы келген ысымдар. Абдунаби пайгамбардын кулу болуусу мүмкүн эмес. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдың балдарының төрөлүү тартиби тарабынан қандай болған? Биринчи болып чоң баласы Қасым төрөлгөн, кейін Зайнап, кейін Руқайя, кейін Фатима, кейін Умму Кулсум. Бұлардың барысы пайғамбар болудан алдын төрөлгөн. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам кейін пайғамбар болғандан кейін Абдуллах, кейін Мадинада Ибрахим төрөлгөн. Мария деген чорусунан жогоруда айттык. Бұл орындағы хилаф Фатима Умму Кулсумдан кейін төрөлгөн бі? Умму Кулсум кичине же чоң бу? Бул маселеде алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Башка балдардын өз ара ортосунда төрөлүү тартиби тарабынан эч кандай хилаф жок. Мына ушул эң кичине баласы Фатима болуп саналабы же Умму Кулсум болуп саналабы? Фатима биринчи төрөлгөнбү же Умму Кулсум биринчи болуп төрөлгөнбү? Бул орунда хилаф Фатима Умму Кулсумдан кийин төрөлгөнбү? Умму Кулсумдан кийин Фатима төрөлгөнбү же Фатимадан кийин Умму Кулсум төрөлгөнбү? Мына ушул орунда талаш тартыш бар. Башка балдардын өз ара ортосунда төрөлүү тартиби боюнча эч кандай хилаф жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 4 кызы болгон. Мына ошол 4 кызы тууралуу баяндап айтат Саййидун Нас автор рахимахулла. Мына ушул Нурул Уюн китебинин автору. Ва канат Зайнаб радияллаху анха инда Абил Ас ибн Раби ибн Абди Шамс. Зайнаб пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң кыздары деп айттык. Ең чоң қызы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың Зайнаб радиаллаху анха болады. Бұл қызы Абул Ас ибн Раби ибн Абдушамсқа тұрмышқа шыққан. Жана андан 2 перзенті болған. Фауаладат лаху Алиян мата сағиран. Али атту уул перзент көрген. Жаш кезінде бұл баласы көз жұмған. Жана екіншісі Умама. Тазавважаха Али. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намазда көтеріп намаз оқыған қыз Умама радиаллаху анха болады. Хадистерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам саждаға барса, қойып қойып еле тұрса көтеріп алат еле деген деп мына ушундай айтылған. Умамаға Али радиаллаху анху үйленген, некеленген. Умамаға Фатима радиаллаху анха апче болады. Бұл аялға Фатима радиаллаху анха аламдан өткөндөн кейін Али радиаллаху анху үйленген. Исламда апчесі менен бириктирип болбойт некеленүүдө. Фатима радиаллаху анху тирүү кезинде Али радиаллаху анху башка бир аялга үйленген эмес. Башка бир аялы болгон эмес. Фатима радиаллаху анхудан кийин бир канча аялдарга үйленген экен. Али радиаллаху анху ошентип Зайнаптын 2 баласы болуп атат. Али бул жаш кезинде аламдан өтүп кеткен. Экинчиси Умама деген кызы болуп жатат. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга небере болуп кетет. Бұл қызға Умамаға жана айтканыбыздай эле Али радиаллаху анха Али радиаллаху анху Фатима радиаллаху анхадан кийин үйленген. Сумма халлафа алейха al-Mughira ibn Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib фаваладат лаху Яхья. Демек Умама пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын небересі экен, кыз небересі Зайнаб радиаллаху анханын кызынан болгон. Кызы болгон Зайнаб радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Зайнабтын кызы болгон Умама. Умама биринчи болуп Али радиаллаху анхага турмушка чыгат. Фатима радиаллаху анхунун өлүмүнөн кийин Али радиаллаху анхунун өлүмүнөн кийин Умама радиаллаху анха Mughira ibn Nawfalга тиет. ثم خلف عليا ثم خلف عليها. Мындан эмнени түшүнөбүз? Али радиаллаху анху өлүмүнөн алдын Умама радиаллаху анхага айтат. Менден кийин турмушка чыгууну кааласаң, Mughira ibn Nawfalга турмушка чыккын деп айтат. Бул Захаирул
Уқба фи манақибил завил құрба деген кітепте имам Табари рахимахулланың кітебі. Мынау ушул кітепте келет. Али радиаллаху анху өлтіріледі. Кейін Муғира ибн Науфал Умамаға үйленеді. Мұны Али радиаллаху анхунun өзі бұл нәрсені осият қылған болады. Муавия үйленіп алусынан қорқамын. Егер менден кейін ерге тиюіні қаласаң, Муғира ибн Науфалге тиюіңе разымын деп айтады Али радиаллаху анху. Муавия Марванға қат жолдап, қолын сұрап бар дейді. Умама радиаллаху анхаға махрға 100.000 динар береміз деп айтады. Мынау ошондо Умама радиаллаху анха Муғира ибн Науфалге адам жіберіп, өзің никеңе ал, егер мақұл болсаң деп айтады. Муғира ибн Науфал разы болып никесін алады дейіледі. Тарихта мына ушундай окуялар бар. Кейбір риwаяттарда Дуллабинин айтымына қарағанда Али радиаллаху анхунун башына мусибат түшүп, өлтүрүлгөндө аялынын ишин Муғира ибн Науфалге тапшырат. Сага тапшырдым деп айтады Али радиаллаху анху. Кейін Муғира ибн Науфал көп болгула мен кабыл алдым, никеме алдым деп айтады. Мына ушул маалыматтар Умама радиаллаху анха тууралуу. Жана Муғира ибн Науфалге тийгенден кейін Яхья деген бала көрөт. Зайнаб радиаллаху анхунун ери ким деп айттык? Абул Ас ибн Раби. Бул киши апчесинин баласы болот. Анткени Абул Ас ибн Рабинин энеси Хала бинти Хувайлид. Бул Зайнаб радиаллаху анханын апасы Хадича бинти Хувайлид. Бул Хала бинти Хувайлид менен Хадича бинти Хувайлид эжесиңди. Демек, өзүнүн каласынын апчесинин баласына тийген болот. Зайнаб радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң кызы. Ошонтип Абул Ас ибн Рабиден 2 бала төрөлгөн. Али жана ал жаш кезинен өтүп кеткен Али деген баласы. Кийинкиси Умама, жогоруда айттык Умама тууралуу. Ошол Умама Зайнаб радиаллаху анханын кызы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга небере болуп кетет. Ошол мурдагы ери Абул Ас ибн Раби, ошол Зайнаб радиаллаху анханын күйөөсү. Эми экинчи кызы Фатима, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң чоң кызы Зайнаб экен. Кийинки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи кызы Фатима. Ва канат Фатима радиаллаху анха инда Али радиаллаху анху. Фатима радиаллаху анху Али радиаллаху анху никесинде болот. Фаваладат лаху Хасанан ва Хусейнан ва Мухсинан фазахаба Мухсин сагиран. Хасан Хусейн деген балдарды төрөп берет. Жана Мухсин деген баланы да төрөйт. Бирок бул Мухсин жаш кичине кезинде аламдан өтүп кетет. Ва валадат лаху Руқайя ва Зайнаб ва Умму Кулсум радиаллаху анхум. Кыздардан болсо 3 кызды төрөйт. Алар Руқайя, Зайнаб жана Умму Кулсум. Эжелерин аттарын койгон экен Фатима радиаллаху анха. 3 кызына Фатима радиаллаху анха 3 кыз, 3 уулду болуп жатат. Хасан, Хусейн эгизек болгон эмес. Хасан, Хусейн деген балдары болгон, булар эгизек болгон эмес. Хасан кийин Хусейн төрөлгөн. Кийин Мухсин төрөлгөн. Бизде эгизек балдар төрөлсө, Асан Үсөн коёт, бирок буга мына ушундай эгиз бала төрөлсө Асан Үсөн коюш керек деген, мына ушундай от коюу керек деген нерсе жок. Матат Руқайя qabla al-bulugh. Бул орунда Фатима радиаллаху анхунун кыздары 3 кызы тууралуу маалымат берип жатат. Руқайя, Фатима радиаллаху анхунун кызы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси, балагатка жетпей аламдан өтөт. وتزوج زينب عبد الله ابن جعفر فولدت له عليا وماتت. Фатима радиаллаху анханын кызы Зайнабке Абдулла ибн Джафар ибн Аби Талиб үйлөнөт. Али деген бир бала төрөп берип, аламдан өтүп кеткен экен Зайнаб. تزوج Умму Кулсум радиаллаху анха Умар ибн al-Хаттаб радиаллаху анху. Ал эми 3-чү кызы Умму Кулсумга Умар ибн al-Хаттаб радиаллаху анху үйлөнөт. فولدت له زيدا وخلف عليها بعده عون ابن جوفر ثم أخوه محمد ثم أخوه عبد الله. زيد аттуу бала төрөйт. Умар ибн Хаттабтан кийин Аун ибн Жауфарга турмушка чыгат, кийин анын агасы Мухаммадка турмушка чыгат, кийин анын агасы Абдуллахка турмушка чыгат. Умму Кулсум Умар радиаллаху анхунун никесинен кийин мына ушул 3 ага ининин никесинде болгон экен. Аун ибн Жауфар, кийин Мухаммад ибн Жауфар, кийин Абдулла ибн Жауфарга турмушка чыккан экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Руқайя тууралуу баяндап баштады. وأما الرقية فكانت عند عثمان ابن عفان رضي الله عنه فولدت له عبد الله.
Усман ибн Аффан радиаллаху анху некесінде болған жана Абдуллах деген баланы төреп берген. Утуфият яума жа Зайд Хариса баширан бил фатхи яума Бадр. Бадр күні Зайд ибн Хариса жеңіш хабарын алып келген күні аламдан өткен. Мына шул Руқайя радиаллаху анха. Ошондуктан Усман ибн Аффан Бадрга чыга алган эмес. Бадрга чыгуудан алдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Руқайя ооруп турган, аялына карап Бадрдан калган дейт айтылынат. Усман радиаллаху анху жеңиш хабары жетип келген күнү Усман радиаллаху анху ошол аялы Руқайя ооруп калгандыгы себеп Бадрга чыккан эмес, жеңиш хабары жетип келген күнү ааламдан өткөн. Фатазавважа Умму Кулсум ухтаха. Андан кийин Усман радиаллаху анху сиңдиси Умму Кулсумга үйлөнгөн. Ва матат индаху фи Шаъбан саната 90. Умму Кулсум хижраттын 7-жылы Шабан айында ааламдан өткөн. Ва канат каблаху инда Утайба ибн Аби Лахаб, Руқайя индаху Утба ибн Аби Лахаб. Усман радиаллаху анхунун Зуннурайн, эки нурдун ээси деп лакаптануусунун себеби мына ушундай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эки кызына үйлөнгөн. Бирок Усман ибн Аффанга тийүүдөн алдын кимдин никесинде болгон? Умму Кулсум Утайба ибн Лахабтын кызында, Утайба ибн Абу Лахабтын никесинде болгон. Абу Лахабтын баласы Утайба. Руқайя болса Утба ибн Лахабтын никесинде болгон. Абу Лахабтын эки баласы Утба жана Утайба. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондо кыздарын Абу Лахабтын балдары Утба менен Утайба талагын берет. Кийин Усман радиаллаху анху үйлөнөт. Руқайя аламдан өткөндөн кийин Умму Кулсумга үйлөнөт. Жыйынтыктап айта турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 7 баласы айтып өтүлдү. Неберелерин айта турган болсок, Зайнаб радиаллаху анхадан 2 небереси болгон Али жана Умама деп айтылды. Фатима радиаллаху анхадан 6 небере болсо 8 болду. Экөөсүн кошсок, Руқайяны Абдуллах деген баласы болгон 9 болду. Жалпысынан алеми Умму Кулсумдөн балалуу болгондугу келген эмес. Жалпысынан 9 небереси болгон. 9 неберенин Али менен Мухсин жаш кезинде эле ааламдан өтүшкөн. Бул орунда айтып кое турган нерсе автор рахимахулла жогоруда айтты. Куллухум мату фи хаяти. Алардын баарысы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тирүү кезинде ааламдан өтүшкөн. Бир гана Фатима гана мындан бөлөк. Фатима радиаллаху анха пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламдан өткөндөн кийин, ааламдан өткөн 6 айдан кийин деп айтылынды. Бул нерсе чындыгында жеңил нерсе эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жеңил болгон эмес, 7 перзенттин 6-сы көзү тирүү кезинде ааламдан өтүп кетишкен. Ааламдан өтүп кетүүсү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга оңой болгон эмес. Мына ушундай чоң мусибат келүүсүнө карабастан даватын улантты, исламга чакыруусун токтотуп койгон жок. Инсан бир перзентин тапшыруу инсан үчүн өтө кыйын. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мунун баарысына сабыр кылды. Ошондуктан кээ бир мусибаттар даватты токтоп калуусуна себеп болуп калбоосу керек экен. Аллах Таала баарыбызды ыйманга жана динде бекем кылган пенделерин катарына кошкон болсун. Амин я раббал аламин. Валлаху а'ламу бис